Президент биздин ажабыбыз конституциянын гаранты. Акта жазылган элди, жерди бүт баарын коргой турганга жоопкерчиликтүү биз шайлап алган адамыбыз. Өзүм келип аткандан кийин мен да ойго келдим да, демек бүт баарын эсептешти, бүт баары тең карашты. Эксперттер келди, бизге көрсөтүп атат. Анан дополнительный биздин ойду да угал деп келген турбайсызбы? Туура. Жана ден соолугуна оңдогонго ошолордун баарын тең гарантиясы керек да элгечи. Анан мен ойлойм, бул курулган иш кургалбайт, алдыга жылыш керек депчи. Кудай буйрса болтурабыз, эми кумтөр өзүбүздө турса, бияк жакын болуп силерде турса, ошол балыкчынын өзүн анан кийин тоң жакын жерлерде ошондой кылсак болот эми. Ал сөзсүз боло турган иш. Болбой эле Санаркоо бар. Комиссия түзүлүп, маселеге кылдат мамиле кылынса деген пикирлер жаңырды. Азыр мен баягы күмөн санап келгем чынында. Анан кичине сиздин өзүңүздөн угуп алып, анан кичине өзүмдү өзүм успокоить этип отурамын азыр. Мен ошо баягы уранда жүргөн, уранга каршы чыгып жүргөндөрдүн арасында мен да бармын, ошо жарандык активистмин, ошо биз аябай жалкоотой болуп калганбыз, ошо бизди сизден сураныч, ошо биздин активисттерди ошо комиссиянын составына кошуп берсеңиз. Азыр мына тааныш деле болуп калыптыр, тиги жигитти таанып отурам. Эч проблема эмес. Кыргыз алтын. Гөлдүк. Азыр мен айтып коеюн, эң четте отурган жигит мына Кыргыз алтындын башчысы 100% лицензия ушуларда мамлекеттин колунда, мамлекет иштетет. Бул кишилерди кошкула. Эч бизден жашыра турган эч нерсе жок. Анча-мынча комиссиянын составы көбөйсө дагы проблема эмес. Кошуп койгула. Жыйынга келгендер комиссияга өздөрүнөн коштуруп, маселенин күнгөй тескейин карап чыгууга каршы эмес. Бирок башкалар кара пиарды катырып, анын аркасынан Көл калаасынын туризм тармагы зыян тартпайбы деген чоочулоолор да бар. Мындайда эмичи, баягы берде глобалдык нерселер да бар, билесиз өзүңүз. Анткени баягы туризм тармагында аябай катуу атаандаштык бар бул жерде. Анан ошол бир черный пиар деп коет, аны өзүңүз билесиз. Мына көлдө деген тиги уран касылып аттыр, мына ошол эле Капчыгай, ошол эле балыкчы Россия жак деген черный пиар жөнөтүп жибериши мүмкүн. Баягы көлгө барсаңар, чачыңар жыдып түшөт экен 6 айдан кийин. Анан кийин тиги 2 жылдан кийин тиги рак болуп ооруйт экенсиңер деп койсо, бияка туристтердин потогу азайып калбасын. Мына ошол жагына да көңүл буруп, негизи баягы бизден чыккан продукцияны дагы ошол черный пиар кылып жибериши мүмкүн да. Черный пиар боюнча эң туура айттыңыз. Биз азыр эми жогорку кеңешке баягы мыйзамды киргизебиз да, долбоорун. Мурунку 19-жылы кабыл алган мыйзамды жокко чыгаруу боюнча. Ошондо көрөсүңөр. Четинен тим эле чөкө тагандай болуп чыга баштайт. Булар кимдер? Популист депутаттар. Элге жакшы көрүнгүсү келип, анан укмуш бир громко сүйлөп тим эле ош жерден трибунада туруп, ыйлабычыдөй болот. Бирок ар жагында эчтекеси жок. Лишь бы элге жакшы көрүнүш, ал мамлекеттин келечеги, элдин келечеги, ошол уранды наоборот тескерисинче тазалап кетсе, 20-30 жылдан кийин биз урансыз мамлекет болот экенбиз дегенди ойлобойт ал. Биринчи кезекте баягы пиарын ойлойт. Анан бир блогер дегендер мода чыкпадыбы bizde? Алар чыга баштайт TikTokко. Кокуй эле кокуй, өлдүк эле өлдүк, мына мыйзамды кабыл албаш керек деп депутаттарды кыса баштайт. Ошолорду дагы көрөсүңөр мына, черный пиар. 3 сааттан ашык созулган жыйында Кызыломпол кызыгы тарап, көпчүлүк ипотекага үй алуу, инфраструктуралык жана ирригациялык объектилерди куруу, Жөлөкпул жана дарыгер, мугалимдердин эмгек майынасын көтөрүү өңдүү социалдык маселелерге өтүштү. Жолугушуунун соңунда президент залдагылардан Кызыломпол кен жайын мамлекет тарабынан иштетилишине карата ойлорун жалпы жонунан дагы бир ирет тактап сурады. Жыйынтык кен жайдын айланасында төпөйлү кылган суроолорго жооп алынып, маалымат жетиштүү жана ынанымдуу болгонун көрсөк болот. Колго салып коеюн биякты дагы. Кызыломпол кенин иштетүүгө макулсуңарбы? Кол көтөргүлө залдагылар. Кол көтөргүлө. Так, кол көтөргүлө. Түшүрүңүздөр. Ким каршы? Каршы. Жокпу? Бирөө да жокпу? Рахмат болду. Рахмат. Кудай тынччылык берсин, элибиз журтубузда тынччылык болсун.